Саламатсызбы, Элмир мырза, студиябызга кош келдиңиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Алдыда жыл жаңырып, жаңы жыл келе атканга байланыштуу бүгүнкү биздин конокторго алгачкы берген суроолорубуз эски жыл эмнеси менен эсиңизде калды. Биздин билишибизге караганда сиз экинчи жолку чакырылыштын ушул шаардын эл өкүлүсүз. Шаардыктар сизди ишенип, ушул дагы кайра шайлап, бир жакшы ишенимге киргендигиңиздин белгиси болуп турат. Бул дагы болсо ушул өткөн жыл сиздин эсиңизде эмне менен калды? Саламатсызбы, рахмат, сиздин да жаңы жылыңыз менен кирип келе жаткан. 2021 жыл бул аябай саясий окуяларга көп бай жыл болду десем жаңылышпайм. Биз өзүбүз эле 2 шайлоого катыштык. Биринчи шайлоого барып, жыйынтыгы жокко чыгып калып, андан кийин дагы шайлоого бардык. 2021 жылы президенттик шайлоо болду, жогорку кеңеш шайлоосу болду. Негизи эле саясий окуяларга бай жыл болду десем жаңылышпайм. Ошонун ичинен шаардык кеңештин алып келген шаар үчүн ийгиликтерин да атап кете аласызбы? Биздин шайлоодон кийин келгенибизге бир 5 айдын жүзү болду. Анан шаардык кеңешке биз жеңишке жетип келдик, мандаттарды алгандан кийин эле жогорку кеңештин шайлоосуна даярдыктар башталды. Ошонун негизинде эле көп, ачыгын айтсам, жакшы бир жыйынтыктарга жетише алган жокпуз. Убакыттын тардыгына байланыштуу, жогорку кеңештин шайлоосу болуп калгандыгына байланыштуу биз көбүнчөсү үгүт иштери менен алек болуп калдык. Андан да айтылат эмеспи, жыл башында чечилип калган каражат ал жылдын бир жарымына чейин эле ал сарпталып, жумшалып, андан кийинки уже жарым жылдыкта каражат керектелчү нерселер шаар үчүн бир жокко эсе болуп калат деп. Ушу шаарга жумшалган каражаттарга көз карашыңыз кандай? Негизинен эле шаарыбыздын бюджети билесиздер, бир 10 миллиарддын тегерегинде болот. Анан бүгүнкү күнгө чейин биз шаар бюджетин кабыл ала элекпиз. Кудай буйруса, могул жаңы жылды тосуп алсак, анан ушул жумуштарга киришебиз. Ушул шаар башчыларынын бат-бат алмашуусу бул ушу сиздердин жумушка, шаардык кеңештин алып бараткан жумуштарына кедерги болбойбу? Бир эле киши менен иштеп аягына иш чыгарган жакшыбы, же болбосо сиз бүгүнкү иргелип отуруп келген шаар башчысына бир башкача баа бересизби? Жок, негизинен айтканда бул баягы шаардын мэрлери алмашканы, бунун баардыгы милдетин аткаруучу болуп келип атты. Анан биз ошол учурда баягы биздин созувдун аягына чыгып, жаңы шайлоого аттанган үчүн биз көбүнчөсүн эсе шайлоо менен эле гана убара болуп, үгүт иштери менен убара болуп, шайлоого даярдык болуп калды. Ошол мезгилде жаңы милдетин аткаруучу, мэрдин милдетин аткаруучулар келип атты. Анан мамлекеттин баш тарабынан анча-мынча может кемчиликтери бардыр. Ошонун негизинде алмашып атты. Азыр мына Кудай буйруса биз жаңы шайланып келип, мэрди шайлап алдык, Айбек мырзаны. Эми буйруса мына жумуш башталды. Жакында эле биринчи сессиябызды официалдуу түрдө өткөрдүк. Эми жаңы жылды өткөрүп алсак, Кудай буйруса шаар үчүн жакшы бир долбоорлорду ишке ашырып, жакшы жумуштарды жасап, элге берген убадаларыбыздын аягына чыгабыз деген ойдобуз, Кудай буйруса. Бүгүнкү күндө өлкө башчысынын негизи эле жалпы кыргыз элинин каалоосу жаштардын кызматка келүүсү, жаштардын депутат болуусу, же болбосо жаштардын иш алып баруусу таза акыл менен деген бир багытты белгилеп алышты. Ошол жаштардын арасында сиз да барсыз десем жаңылышпайм, анткени экинчи жолку чакырылышта депутат болуп атасыз. Ошол жаштардын алдыга койгон максаттарынын арасында сиздин ошо жеке максаттарыңыз кандай? Кимди күмүр тутасыз, же болбосо биздин мурунку ушу элге жакшы кызмат кылган инсандардан бирөөнү күмүр кыласызбы, же болбосо бир өзүңүздүн алдыга койгон максаттарыңыз барбы? Эми бүгүнкү күндө азыр өлкө башчыбыздын Садыр Нуркожоевичтин негизи алып бараткан, же болбосо жаш балдарга, билимдүүлөргө, кесипкөйлөргө басым жасап атканы бул эң туура чечим. Себеп дегенде баягы азыр жаш деп, жаш өткөндөр десем, жаш өткөндөр капа болуп калышы мүмкүн. Аларда дагы тажрыйба чоң. Көптөгөн жолдорду басып өткөн биздин ишмерлерибиз бар, саясатчыларыбыз бар. Бирок ошол эле учурда азыр жаштарга көп басым жасалып атканын себеби бирден бир бул активдүүлүк. Коомдо, социалдык тармактарда, же болбосо өзүнүн жумушунда, эл менен байланышта активдүүлүк ушул жеңип атат го деп ойлойм да, жаштардан болуп жатат. Жаштар жаш өткөндөргө караганда бир аз мындай ыкчамыраак, активдүүрөөк болуп жатышат. Ошого байланыштуу бүгүн ушу жаштарды замандын талабы ушундай болуп калып атат окшойт. Баягы жаштарга
мындай азыр мүмкүнчүлүк көп. Жаштардын маалымат кабыл алуусу, табият таануусу батыраак болуп атабы, ушундай негиздерде мен да ойлойм ушул жаштарды көбүрөөк тартса, негизинен эле ошо мамлекетибиздин өнүгүп өсүшүнө көбүрөөк жаштардын салымы болсо, жаштардын заманбап техникаларды түшүнүшү дагы бир аз өзгөчөрөөк болуп жаткандыгы дагы муну менен байланышат го деп ойлойм. Ушу негизи эле биздин бүгүн шаарга кеткен каражаттарда, мисалы үчүн бала тыны кооздоодо же болбосо дагы бир майрамдык иш-чараларды өткөрүүдө ушу шаардыктардан дагы элет жериндегилердин ушундай бир камтама болуусу, ушундай тынчсызданып көп акча кетип калды деген учурлар көп байкалат да. Мисалга алсак, бүгүнкү бала тынын кооздолушу деген сыяктуу. Ошо бала тынын кооздолушуна чечилген акча каражатты ошол эл өкүлдөрү, шаардын өкүлдөрү чечеби же болбосо мэр өзү эле өзүнүн каражатына карап чечип коебу? Бул бала тыны кооздоо жөнүндө бул мэр өзү чечет, өзүнүн берки функциясына кирет. Негизинен эле баягы мен Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгондуктан Бишкек шаарынын шайлоочуларын гана мындай представлять этем да шаардачы. Анан муну жасабай коюш керек десе, бул да туура эмес болуп калат. Себеби дегенде Бишкек бул биздин мамлекетибиздин борбору, көптөгөн коноктор келет, көптөгөн жаш балдар келет борборго деп. Анан шаарыбызда, аянтыбызда бир жакшы кооздолгон бир ёлка болсо, бул мен ойлойм элибизге жакшы эле маанай тартуулайт. Особенно биздин бөбөктөрүбүзгө азыр чыгып карасаңыздар көптөгөн адамдар келет, сүрөткө түшүшөт, кечкурун чыксаңыздар жанып турат. Бул деген жакшы эле көрүнүш. Бирок мурунку жылдарга салыштырмалуу быйыл, айрыкча быйыл деле акча каражат аябай үнөмдөлүп сарпталды. Азыраак жумшалды. Көп учурда биздин шайлоочулар наразы болгон эле ошол шайлоо учурунда же болбосо шайлоо добуш керек болгон учурда эле келишет деп наразы болот да. Вот эл өкүлү катары сиз тараптан, сиз шайлоо эмес ушу жаңы жыл учурларында да барып шайлоочуларыңыз менен көрүшүп, учурашып, анткени шайлоо маалында билип каласыз да, кайсыл жерде жетим жесирлер бар, кайсыл жерде аз камсыздалган үй бүлөлөр бар, же болбосо бир бүгүнкүдөй шарты жок жашаган адамдар барбы? Ушундай майрамдарда кабар алып туруу сиздин учуруңузда байкалабы? Албетте. Ар жылда баягы мен өзүмүн эле округумда, мен мурункусунда Октябрьский райондон шайланып чыккам, мунусунда Свердлов районунда. Анан баягы 2 жолу шайлоо болгондуктан эл менен аябай көп жолуштук. Особенно Свердлов районун билесиздер, көйгөй аябай көп. Жол маселеси, социалдык проблемалары, эмне дегенде көбүнчөсү бул жаңы конуштарда, Свердлов районунда Дордо, Эне Сай, Ак Телек бардыгы ошол жаңы конуш болгондуктан ал жакта социалдык көйгөйлөр аябай көп. Бирок ошого карабастан баягы биз 2 жолу жеңишке жеттик, биздин фракция. Биринчи жеңишибиз БШК тарабынан жокко чыгып калды, бирок экинчи ирет бардык дагы ошол эле биринчи орунду алып келдик. Мен эң көп добушту алып мен келдим. Анан мына жаңы жыл башталып, жаңы жылга аз убакыт калгандыктан ар бирибиз эле белек печебизди даярдап, ушул жаңы конуштарга мектептер бар биздин райондо, баягы социалдык эмне деп койчу эле, аз камсыз болгон аз камсыз болгондор же болбосо жакшы мүмкүнчүлүгү жоктор, ошол мектептерге бардык. Анан Аламидин балдар аянтчасына чакырып, бир 800дөй баланы райондон топтоп, жаңы жылдык майрам тартуулап, балдар площадкасына, аянтчасына. Анан белектерибизди берип туктап келдик. Андан келди ошол шайлоочуларга бир аз болсо да көңүл буруу силер тараптан болду. Мына бүгүн биз ошо депутаттардын келишин, мамлекеттик кызматкерлердин келишин абдан эле ылгап калдык да. Ошолордун арасында көп учурда мырзаларга тиешелүү бир нерсе айтылып калат да. Эгерде бул өз үй бүлөсүн, өзүнүн бала чакасын багыбагандан кийин, өзүнүн жубайына жакшы мамиле жасабагандан кийин, бул элди кантип жыргатмак эле дегенчи. Анан ушул темага кичине чет бышкагын айта кетсек, сиздин үй бүлөңүз, бала чакаңыз, өзүңүздүн жеке жашооңуз жөнүндө азыр айтып кетсеңиз. Эми жеке жашоого топтолсок, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Баягы өз үй бүлөсүн бага албаса дегенде эле бул негизи эле туура. Баягы өзүнүн үй бүлөсүн эптей албасаң, барып элди кантип жыргатмак эле деген. Негизи мен депутаттыктан тышкары бизнесмен алектенем. Менин компаниям жол салып келет. Биринчилерден болуп быйыл, тарыхта 30 жылдан бери быйыл биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич
биздин ата мекендик кургучуларга, компанияларга ушул Бишкек балыкчы Барскоонун жолун берди. Мына ошол жерде менин да компаниям катышып атат. Мына Кудай буюрса 4 айдын ичинде почти мындай айтканда асфальтка чыгып калдык 25 чакырымдычы. Мындай темпте президенттин колдоосу менен аябай бат жеттик да. Негизи эле буга чейин мындай темп болгон эмес. Көбүнесе чет элдик компаниялар келип подрядчик болуп, анан кийин өздөрүнүн баягы процентин алып, анан бизге баягы сухарикти берип келген. Мунусунда Кудайга шүгүр, ошол биздин ассоциация, жолчулар ассоциациясы бар. Ошолорго президентибиз бизге берип тапшырманы. Азыр өзүбүз Кудай буюрса аткарып атабыз. Кийинки жылы бул келаткан жаздан баштап дагы андан ары да 46 чакырым берди. Ошону менен буюрса бир 2 жылда балыкчы Барскоон жолундагы жыйынтыктайбыз. Анда эмесе дагы мындан ары шаардык кеңештин иштеринде жаңылыктар болсо, же болбосо бир ушундай алалыктуу иштер болсо, биз менен кабарлашып турсаңыз, анткени шаар жөнүндө шаардыктарда чындыгында маалымат аз, эртең кандай болот, шаарга эмне жасалат, эмне салынат деген сыяктуу нерселер көп эмнегедир билинбейт. Мүмкүн ушул чакырылыштагы сиздин коллегаларыңыз, депутаттар кененирээк элге түшүндүрмө берип турса, бул дагы жакшы нерсе болот деп ойлойм. Анда бүгүн жалпы эле кыргыз элин эртең келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап кетсеңиз. Рахмат чакырганыңыздарга. Кудай буюрса эми ишти баштадык. Жаңы жылыбызды тосуп алгандан кийин көп маселелерге киришебиз. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты катары эгер мүмкүнчүлүк болсо ар айда келиппи, ар кварталда келиппи элге сиздин могул жакшынакай студияңызда бир маалымат жеткизип турганга мүмкүнчүлүк бересиз го деп ишенем. Рахмат. Анан бул 2022 жыл кирип келаткан жаңы жылда эмне каалайбыз? Шаардыктарыбызга, кыргыз элине эң негизгиси эле тынччылык болсун, бакубаттуулук болсун. Экономикабыз, мамлекетибиздин экономикасы өнүгүп өсүп, кыргыз элинде эч качан бир кемчиликтер болбосун. Эч кимибиз оорубайлык, ден соолугубуз бекем болсун. Кудай буюрса, могул алдыга койгон максаттарыбыз азыр көп, чоң. Ошолордун баарын ушул жаңы жылда Кудай каалап, баарын ишке ашырып, дагы эле болсо ошол элибиз тынч болуп, мамлекетибиз өнүккөн өлкөлөрдөн болсун деген каалоолорум бар. Айтканыңыз келсин, биз сиздин пикириңизге кошулабыз. Шаар бул Кыргызстандын жүрөгү борбор болгондон кийин сиздердин демилге менен мындан ары да шаарыбыз гүлдөп, өсүп, өнүгүп, жаңы салынган конуштарга жаңы жолдор салынып, жаңы бир ой максаттар аткарылып, өлкөбүз өсүп өнсүн. Маегиңизге чоң рахмат. Чоң рахмат.